Саламатсыздарбы, урматтуу телебөрүүчүлөр. Бүгүн биз Илим жана Турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге сунуш кылабыз. Адаттагыдай эле бүгүнкү күндөгү дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар жөнүндө сиздерге кыскача маалымат берип коелу. Эң кызыктуу илимий ачылыштар абдан көп болуп атат. Дүйнө жүзүндө элдин бар тармактары боюнча илимпоздор көп жаңылыктарды коомчулукка берип жатышат. Алардын ичинен эң кызыктууларынын бири болуп, эң маанилүүлөрдүн бири болуп, жакында Япон окумуштуулары сенсация катары жарыялаган бул жаныбарлардын клону. Эми бул көптөгөн жаңылык болушу мүмкүн эмес. Көп жылдан бери эле жаныбарларды клондоштуруп пайда кылуу жетишкендиктери жөнүндө биз билебиз. Бирок бул Япон окумуштууларынын жаңылыктарынын бир кызык жери, алар дүйнөдө биринчи болуп бир тамчы калдан эле чычкандан ушул клон пайда кылышты. Бул эмес менен кызыктуу. Биринчиден, ошол доордун кандайдыр бир клеткасын алуу үчүн ошол доордун өзүн өлтүрүп, андан баардыгын ошонун алуу маселеси отурган болсо, бул жерде жана бир тамчы калды проба катары анализге алгандай эле алып, ошонун натыйжасында тирүү жаныбарды пайда кылуу маселеси. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде эмне сезилип турат? Бул жерден чындыгында жакын арада жаныбарларды пайда кылып, ошо жаныбарды абадай жашап кетүү маселеси жана өзүнүн кайта тукум ала турган маселе болуп жаткандыгы чындыгында абдан чоң сенсациялуу материал. Бүгүн космосту багындыруудагы жетишкендиктерди баарыбыз жакшы билебиз. Мисалы үчүн Советтер Союзунда биринчилерден болуп, биринчи болуп тарыхта адамды космоско учурган болсо, ал эми Америка Кошмо Штаттары тарыхта биринчи болуп адамдарды, космонавттарды айдын бетине кондурган болсо, Япония мамлекети биринчилерден болуп астронавт роботту пайда кылышты. Ал робот өзүнүн размери боюнча анча деле чоң эмес. Боyu 34 сантиметр, салмагы 1 килограммга жакын. Ал ушул жерде Балиаралык космос станциясына жиберилет. Натыйжада ал космонавттар менен чогуу иштеп, алар менен баягы пикир алышуу мүмкүнчүлүгү болгон ушундай бир чоң жетишкендиктер жана адам жасай албаган көп илимий, техникалык, астрономиялык идеяларга түздөн катыша ала тургандыгы балаларды. Бул дагы абдан чоң сенсация, илимий техникалык прогресстин бүгүнкү күндөгү чоң жетишкендиги. Урматтуу телебөрүүчүлөр, бүгүн сиздердин назарыңыздарда Кыргызстандагы болуп жаткан техника жаатындагы жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Алардын ичинен болгондо да курулуш механикасы боюнча маселе актуалдуу болгондугун билесиздер. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз мамлекеттик транспорт, архитектура жана курулуш университетинин профессору, техника илимдеринин доктору, ушул университеттин механика кафедрасынын башчысы Кутуев М агайыбыз болмокчу. Университет системасындагы билим берүү, анын ичинде ушу фундаменталдык техникалык жааттагы билим жөнүндө сөз кылууну көптөн бери пландаштырып жүргөнбүз. Сиз өзүңүз башында туруп жетектеген ушул курулуш механикасы жана ага типтеш механиканын түрлөрү боюнча белгилүү окумуштуусуз. Ушул иштериңиздер боюнча айтып берсеңиз. Биздин илим жөнүндө болсо, телебөрүүчүлөргө мындай кичине жалпы учкай маалымат бере кетсем. Эми өзүңүздөр эле билесиздер, мурунки А дегендеги 100 жыл мурун кандай курулуштар болгон, кандай өнүгүү болгон, эми азыркы заман менен салыштырып көрсөк эле билип калат. Азыркы заманда мына көрүп атасыздар, кандай курулуштар курулуп атат. Дүйнөлүк масштабтан алганда дагы, өзүбүз алганда дагы эмне деген керемет курулуштар курулуп, техниканын өнүгүшү менен ошонун баары техниканын өнүгүшүнө аралашкан.
Ошонун ичинде мен ошонун кесиптин алып жүргөн курулуш механикасынын негизинде алып аткан нерселер. Антесе дегенде илими болбосо, фундаменталдык бир түшүнүгү, ошонун жол жобосун билген, көрсөткөн илим болбосо, эч кандай өнүгүү болбойт. Аны аксиом, аны элдин баары билет. Ошон үчүн курулуш механикасы экинчи кылым болуп атат өлкөмдө. Дегенде өзгөрбөсүнө жанакылар ачыктан башталган. Андан кийин жүрүп отуруп, ойноо жүрүп отуруп, мына азыркыда индустрия жанакындай өнүгүүгө келип жеттик. Ошонун курулуш механика илиминин ушундай чоң саны бар деп аталат. Эч ушундай болот. Анткени себеби бул илим болсо, бул жанакы ар кайсы мындай өнөр жайдагы ар кандай курулуштардын тургузуу, ошонун мындай бир рационалдуу кандайча кылып тургузабыз, кайсы жерге кандай кылып тургузабыз, бүт ошонун жол жобосун үйрөткөн илим. Анан биздин курулуш университетинде ушул сабактын берилип атышынын эң маанилүү функциясы ушунда турат да. Ушунда турат. Жакшы инженер чыгарыш үчүн дегенде ушундай бир фундаменталдык билимге ээ болуш керек, инженер боло турган киши. Мына ошол экинчи вазифасы, экинчи функциясы. Биринчиси жанакындай бир илим жаатында болсо, экинчиси мындай инженерди даярдоого чоң салым беришет да. Ушунун эмеси. Бул жанагы бир проект жасаш үчүн элдер проекттин өзүн көрүп атпайбы? Проекттин артында кандай илим ошолордун бир көрүнүп атат. Ошол илим бул курулуш механикасы. Фундаменталдык түшүнүктүрүү жөнүндө айттыңыз. Биздин Кыргызстанда ушул курулуш механикасы жалпы эле ошол сиз башкарган кафедрага мүнөздүү болгон илим изилдөө иштери кантип башталды эле? Башатында кимдер турду эле? Биздин поколение деп койсок болот, тиги Москва, Харьков, Ленинградтан окуган кыргыздын биринчи инженерлеринин салымы чоң. Азыркы окумуштуулардагы, азыркы идеологдорду ушу тармактын ошол кезден окуп келген кишилер түзөт. Совет Союзунун учурунда ошол жакта центральный деп койчулукпу, ошол жакта окуп келген инженерлер, окуучулар түзөт. Кыргызстандагы илимдин ушул башатында эң биринчи илимдин кандидаты болгон Медетбеков деген киши болгон. Биз төл кезде ушул кишини биринчи илим Кыргызда кандидат, ал кезде илимдин кандидаты болуш Москвадан гана чечилчү, ошол жерден гана тиги окуп, ошол жерден жактап келгендер бар. Ушу биринчи ошол киши ушул илимден тарыхта калган. Анан илимдин доктору болгон эмес, анан кийинки жылдарда ушу мына Кыргызстанда илимдин ушул тармак боюнча биринчи докторду мен жактап келгенмин. Өзүм Харьковдун инженер курулуш институтунда окуганмын. Андан кийин Москванын инженер курулуш университетинде кандидаттыгын жактаганмын ошол жерде. Анан докторлук ишимде болсо кийинчерээк мына Казакстандын академия, илимдер академиясында одноразовый совет деп коет. Себеби бул тармак боюнча даже СССРде дагы аз болгон окуучу. Ошон үчүн бир гана бүт союздан чогултуп келип бир совет түзүп, ошондо мен тиги жактаганмын. 93-жылы, биринчи жолу. Эми Мухаммед Дадевич абдан кызык табыт айтып атасыз. Эми ошонун ичинен сиздин өзүңүздүн ошол кандидаттык темаңыз, докторлук темаңыз биздин Кыргызстандын илим тармагын өнүктүрүүдө, университеттин өзүнүн илим деңгээлин тарыхында кандай ушундай бир өнүгүүнү, ушундай бир жаңылыктарды киргизди. Сиздин илим мектебиңиз кандай түзүлдү? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Бул боюнча Кыргызстанда бул илим эми кийинчерээк өнүктүп атпайбы? Ошол баягы ушул илимди өнүктүргөнгө абдан чоң күч жумшоого туура келди. Бул университетте кафедра урушулган. Ошондон башталды. Курулуш механикасы деген кафедра түзүлгөн. Ошол кафедрада иштеген мугалимдердин ичинен, жаңылтып аткан жанакы студенттердин отличник бүткөндөрдүн ичинен тандап алып, аспирантурага алып, мугалим кылып алып, ошолорду өстүрүп, отуруп, анан жанакындай тиги илимий школага айланып кетти деп айтсак болот азыркы убакта. Бул илимдин жанакы пайдасы жагынан айта турган болсок, бул илим эми фундаменталдык илим болот. Буга жанакы теориялык түрдө мындай бир курулуш курулмадын, ошолордун жанакы авангардный, астыда жүргөн бир кандайча акмалары бар.
ошону кантип турсак болот экен, кантип эсептесек болот, кантип проект долбоор болуш керек. Кыргызстандын шартында ушу көп маселеге такалат да. Ошол менен биз акыркы 10-20 жыл алектенип келатабыз. Ошол курулуш имараттарынын айталы баягы сейсмикалык мындай бир туруктуу экендиги, жалпы конструкциялардын өзгөчөлүктөрү боюнча ошо сиздердин кандай салымыңыздар бар? Биринчиден, ушул биринчи багытыбыз ушул. Эгерде мурунку союз убактысында тиги проекттердин баары Москвадан келип, кыргызстанда жөн эле мындай курулуп калчу да. Эч ким бул жерде аны тиги мындай өзгөрткөнгө же болбосо башкача алганга акысы жок болгон. Ошон үчүн биз 405 серияларды байкап атасыздар, массовый мындай бир үйлөр ошондо курулуп кеткен. Анан эми азыркы 40 жылдарда калды өзгөрүп билесиздер кандай болуп атат. Мисалы үчүн бүт биринчи этаждардын баары мындай бузулуп атат, сатып алгандар. Кафе, ресторан кылып атышат. Жанагы квартира сатып алгандар өзүнүн үйлөрүн жанагы суши деп коет, могу стеналарында бузуп өзүнчө өтүп атышат. Мунун баары жанагы эрежени бузгандык болуп калат да. Өтө оор нерсе болот. Анткени муну курганда долбоорунда андай кырылган эмес да. Бир эле ошону эсептеп койгон, ошо менен тиги куруп койгон. Аны биз бузуп алсак, демек ичиндеги жанагы ички күчтөрдүн мындай дислокациясы пайда болот да. Мындай тиги перераспределение деп коет, мындай өзгөрүп кетиши. Өзгөрүп кеткенде демек жанагы жер титиреп болгондо мунун баары урап калышы өтө жеңил. Ушундан келип чыгат, Кыргызстандагы ушундан келип чыгып, ошого илим жооп бериш керек болчу. Инженер болсо ошого жооп тап деген маселе турган, ошон үчүн биринчи багытыбыз ушул болгон. Жакшы. Кыргызстанда ушу биздин курулуштарыбыздын ошол өзгөрүп кеткенде кандайча кылып ошону реконструкция кылып, же болбосо жанагы курушууларга кандайдыр бир илимдин сөзү менен түшүндүрүү деген иштерди кылганбыз. Эми ошол мухаммед ошо сиздерди ойлоп практиктер, курулуш уюмдары, ошол баягы нормативдик, укуктук базасын практика сиздер түзүп атасыздар, туугабы? Ошону мындай бир жалпы саясат кетип атабы азыр Кыргызстанда? Ушул жагынан кичине өксүк бар деп атсам болот. Мындай бир теориябыз болсо ошого жооп берип атабыз. Мондай кылсак болот экен деп мындай монографиялар, статьялар, жанагы эмелер, конференцияларда чыгып сүйлөп айтып атабыз. Анан ушул 100% ушундай ушунун баары мамлекет деңгээлде жолго салынды деп айтыш кыйын азыр. Вот ушул анткени себеби илим ошончо калып калат да. Муну кандай тиги мындай практикада колдонуп, мындай текшерүү уюмдар, министерство строительства дегенибиз бар, проектный уюмдар бар, жекече кургандар бар. Ошонун баары кичине бир аз өз билендикке салып кеткен жерлери болуп атат. Мындай айтпашыбыз керек, өзүбүзгө гана пайда, критичный оценка кылсак. А бирок мындай ошо жооптон сактасын. Мисалы илимий жооп болсо ката керек. Ошонун баары түзүлдү да бизде. Жанагы илимий негиз деп коет. Астында сиз жакшы билесиз. Илимий негизи түзүлгөн. Мисалы биринчи багыттын. Эгерде анакындай өзгөрүп турган болсо, кандай кылыш керек? Анын расчётный схемасын өзгөртүш керек экен, эсептеш керек. Ошо эсептегендин баарын мынакей түрлөрү туруп атпайбы мынакей. Бизде монографияда келип чыккан. Ошонун баары чоң монографияда чыккан. Теория практикасын баштап келген. Бул өтө фундаменталдуу нерсе болгон, бүт багытты признание. Анан ошо схемасын өзгөрткөндө кандай кылып эсептейт мына монографияда мына өзгөртүп түзгөндө эсептеген жобосу келтирилген. Анын баарын биз ишенип чыкканбыз. Менин окуучуларым, идеяны койгон менен ушунун баарын жана аспиранттарым, кандидаттар ушунун баарын жасап атышат. Азыр да жасап атышат. Анан кийин экинчи багыт ишенимдүүлүк деген термин кирген бизде. Ал деген буга чейин болгон эмес. Надежда. Мына курулуштарды куруп койчубуз дагы союз убактысында. Муну канча иштейт, бул өзү канча жылга мындай жакшы иштеп берет элге, журтка кызмат кылып деген суроо туулган эмес да. Эптеле куруп койсок болду, могу жүк көтөрсө болду деген статикасын эсептеп койчу да. Анын ар жагында көп нерсе бар экен. Мисалы биздин шартта жер титирөө деген көп болот да. Ошондо кандай өзүнүн алып барат болду экен булар. Элдин ордуна калбайт экен, социальный патерлер кандай болот экен деген маселелер чыгып атпайбы? Анан ишеним даражасын табууга туура келет да. Ишенсе болобу? Мисалы 50 жылга деп атасаң, 50 жылга чейин жерде жашаса болобу дегендей сезсем, жөлөкөй айтканда. Ошонун теориясын жанагы дүйнөлүк опытка мындай ошолордун жакшы жагын алып, Кыргызстандын условиясын баарын изилдеп чыгып, ар бир облустун изилдеп чыкканбыз.
климат географический фактор деп коет. Ар бир билесиңер жер облустун анда тиги Москвадан бир айтып койсо андай болбойт бизерде. Ар кандай башкача болот да. Ошонун баардыгынын узакка ченемдүүлүктөрүн өткөн теориясы менен вероятность деп коет. Ошо менен бүт баардык теориясы түзүлгөн. Аны аспиранттардын иштеринде бар колдонулган, анын баарын көрсөңүздөр болот. Мына экинчи чоң багытуусу. Кыргызстан шартында жанакы канчага чейин ишеним даражасынын чыгарып койгон. Мына 10 жыл эметсеңер болот, ошо жашасаңар болот. Мына эме катары, завод катары, же фабрика катары, же жилой үй катары. Же болбосо мындай бир эме катары ушуга ишенип жүрүп жашасаңар болот, баганча жыл деген гарантия берет. Ушул жерде гарантия. Кызык суроо болот, профессор. Мына биз баарыбыз эмарлап жүрөбүз, өзүбүз да курулуш жасап атабыз. Курулуш жасап анан кийин анча баягындай ыйык сөз болгон кишилердин баягы арыздарын угуп атабыз. Көп суроо беришет да, мына кийинки учурларда СССРдин учурундагыдай эмес, курулуш материалдарынын бир эсиз көп түрлөрү пайда болду. Ошол эле металл конструкция боюнча, алтын кирпичтердин түрлөрү, шлакоблок, андай мындай дегендердин баардын түрлөрү. Вот ошолордон, ошо сиз айткандай ишеним даражасын көтөрүүгө өмүргө түшө турган бир инструкцияларды, ушундай бир сунуштарды сиздер бересизби? Мисалы үчүн мен базарга барганда Кытайдан келген стройматериал болобу, Кыргызстан келген стройматериал болобу, анын баягы сапатына карап, кээде баасына карап туруп алып, анан кийин койгондо 2 кабат же 3 кабат үйдү салып коюп, анакей менин моундай үйүм бар ертең кулап түшүп калса. Вот ошого инструкция берүү маселеси, негизде ушундай бир конструкцияларды берүү маселеси жөнөкөй койгон биздин Кыргызстанда. Жакшы турмуштан чыккан суроо экен. Телепередачаңыздагы турмуш жана ушуга жакшы туура келип атат да. Эми маселенин баары турмуштан чыгып атпайбы? Жана биз Кыргызстандын условиясын дегенибиз, биздин Кыргызстандагы шартка биз жооп бериш керек болуп атпайбы? Илим бериш керек. Ошону айтып атам мен. Экинчисин сурооңузга эми, экинчисин сурооңузга бизде илимий фундаменталдык жагы изилдерин жүргүзүп атабыз. Жанагы материал чагы өзүнчө кафедра бар, өзүнчө багыт бар. Алар ошонун инструкциясын жазып берип атышат. Материал чыгарып атышат. Ошого моундай техникалык данныйларын жазып берип атышат. Эми анын ким кандайча ишене алат, ким кандайча эметпейт, буга ошол кафедралар негизинен милдеттүү да. Биз ошону утуп атабыз азыр. Bizde bir kızık neyse, sadece mekanikanın mınday öyle depozonu çoğalak da mı? Teorisi mınday emesip gidelim. Azık kuvaktan da kılatağız. O şol deresi etkan meselenin bağırı, cenab-ı satsağını faktör deyip, özünçe bir kategori argument kılıp girgizip, o şoğa teori jasağatağız. O şol jasağatkan da oşanın içinde durur. Misal üçün, Murun'u açımızda mırakayım, oradaki 104-105 seriye, o şolga kimleri yaşasa bağırı bir. İçinde argандай kategoriyalar var. Azır özümüz bilesiz, kategoriyalar bölüm ketken, sosyal gradasiya olup ketken. Eң керегилердин баары жөнөкөй жанакы тест бар экен, микроэмиттуропия жанакы жолгонуштарда бир этажлуу жанакы кирпичтен ушундай категория. Экинчиси жанакындай көп этаждуу үйлөрдүн категориясы, жаңы салынгандар, жанакы дворецтер, стадиондор жаңы салынгандар. Анан эң жанакы бай кишилердин өзүнчө салган особняктар. Элитный өзүнчө категорияга киргизип туруп, ошолорго биз азыр теориясын бүтөйүн деп калдык. Мындай деп атабыз. Ар бир үйдүн бүт решениясы салардан мурун bizde paket prikladlık program деген бар, ошону басып туруп сизге кандай керек, ошого жараша бүт баарын чыгарып турат. Мына кайсы жерде сиздин талабыңызга саласында ошо талапка жараша тияктан чыгып турат. Мисалы үчүн үйлөрдүн категориясы, могу жерге мына бул жерге салсаңыз гүмүндай тиет, тигиндей тиет, сизге туура келет. Же болбосо мынча этаж болсо тиги землетрясение болсо мынча көтөрөт. Кыскасы адамга эмне керек болсо, микроклимат помещение кирет, ошонун ичине ошонун баары кирип, ошонун баарын учитип туруп, социально ориентированный ушундай бир теория түзүп атабыз. Курулуш механиканын жаңы ошол. Анткени себеби мына калыбыз турмуш ушуга алып келди. Арканда даже жанакы массовый строительство тери ушуга биз көп көңүл буруп атабыз. Жанакы жалпы стандарт салган жанакы шаардын тегерегиндеги мындай үйлөргө биз ушул жерде 2-3 кандидат диссертация жасалып, бирөөсү жакталды, экинчisi жакта жанакы стартын экөө. Ушулардан да алып атабыз бул жерде. Эмне үчүн жаңылык киргизип атабыз? Эксперимент жүргүзүп көрдүк. Бул
бул иш-чарадан биз эң негизги аз кабаттуу 4 кабатка чейинки үйлөрдүн сейсмикалык жактан коргоо, элдердин ошого муктаждыгы жана ошол бизге экономикалык жактан эффективдүүлүк береби деген үмүттөр менен ушундай иш-чаралар жасап атабыз. Буларга эксперименттер жүргүзүп атат. Мына бул жерде көрүнүп тургандай бир кабаттуу жергиликтүү материалдан саманный үй алынган бир кабаттуу. Муну сейсма платформада өзүбүздүн базабызда бар. Сейсма платформада өткөрүлгөн эксперимент. Ошол эле сейсма платформага биз жер титирөөнү бергенде бул осциллограф менен жазылган мондай графика менен чийилип алды. Бул ыкма осциллографтын жылышы канча биринчи, мына бул жерде көрүнүп турат, биринчи массада, биринчи этаждагы осциллографтын жер титирөөдө кандай эметип болуп атат, ошонун бардыгын ушу графикада берилген. Экинчи эксперименталдык жабдыктардын жалпы көрүнүшү болуп эсептелет. Үчүнчү эмес пайдубалы кандай түптөлгөн, пайдубалын кандай кылганда, бул жерге биз атайын жумшак коюмдарды коюп, ушуга жараша жер титиретип көрүп, ушу менен атайын осциллографтар менен жаздырып алып, бул чыдамдуубу жер титирүүгө, Кыргызстандын шартына ылайыктуубу, канча балга чыдайт, ушу жерден баарын иштеп, ушундай иш-чараларды биздин мектебибиз десем болот, өткөрүп атабыз. Арган материалдан берип көрүп атабыз да. Анан ошентип буларга теориясын жасап бүттүк. Мисалы үчүн жанакындай тетигиндей жапыз үйлөр болуп калса, социалдык өзүлүк маселелер болсо, аз акча менен кандай үй курам десе, ошого кандайча подход болуш керек. Буга жаңы компьютеризированный жанакы пакет прикладной программа, информациялык технология негизинде. Азыркы деңгээлде жасап атабыз. Баягыда айтып койгон эмес, азыр бизде технология эмелер бар, информационный система түзгөнбүз. Мен аспиранттардын ичинде курулушчулар эмес, ар кандай информационный системанын кишилери да бар. Тилер да бар, ушулар совместно иштеп туруп, бирөө инженерге таратат, бирөөсү программистке таратат, бирөөсү жана социальный юрист факторлорду айтып турат. Ошо менен ошону кошуп туруп бир блок мындай эме түзүп атабыз. Биз сиздердин назарыңыздарга техника багытындагы курулуш механикасы боюнча көрсөтүүбүздүн биринчи санын сунуш кылдык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.